Көздүн жосуна таш жөнүндө кийинки башка ойду айтышты. Себеби олар ачкөз болгондуктан адамдар бай болот деп ошол. Кыргыз Республикасында 2021-2025 жылдарда мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү программасынын ишке ашыруунун алкагында мамлекеттик тилди окутуунун заманбап методдору аттуу республикалык сынак өттү. Бул конкурска кыргыз филологиясы жана журналистика факультетинин 3 окутуучусу катышты. Алар видео байланыш аркылуу кыргыз тилиндеги чечендик кеп, фразеологизмдер жана макалдар боюнча ачык саат өткөрүштү. Биз бүгүн эне тилди мамлекеттик тил катары окутуу максатында биз бүгүн ачык сабак аралыктан өтүп бердик. Себеби жерлер, региондор аралыктан өтсө болот деген жободо көрсөтүлгөндө, алгач бул жобо менен таанышып чыгып, анан ушул конкурска катышууну чечтик. Бул конкурста мен сабагымдын темасы чечендик өнөр, фразеологизмдерди кепке кошуп сүйлөө болду. Катышуучуларды атайын түзүлгөн кыргыз тил илими боюнча окумуштуулар жана профессорлор баалады. Сынак мамлекеттик тилди, эне тили, экинчи тил жана чет тили катары окуткан окутуучулар арасында 3 баскычта өткөрүлдү. 3 бөлүмдөн бөлүндү. Кыргыз тилин окутуудагы кыргыз тилин эне тил катары окутуу, экинчи тил катары окутуу, анан бала бакчаларда окутуу деп туруп бөлүп, атайын мамлекеттик тилди окутуудагы заманбап метод усулдарды колдонуу боюнча өтүлүп жатат. Биз Ош мамлекеттик университетинен 3 мугалим катыштык. Себеби Кыргызстан боюнча кыргыз тилин деңгээлде окутуу боюнча алгачкы самалыкты баштаган Ош мамлекеттик университети болуп эсептелинет. Сынак 2024 жылдын 21 февраль эл аралык эне тил күнүнө карата республикалык деңгээлде жарыяланып, жыйынтыгы 2024 жылдын 23 сентябрь мамлекеттик тил күнүндө чыгарылат. Жеңүүчүлөргө Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде салтанаттуу түрдө сыйлыктар тапшырылат. Сынак Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиясы, Билим берүү жана илим министрлиги жана Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети менен биргеликте уюштурулду. Мээрим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, Ош жаңылыктары. Биз жашаган өлкөдөгү элдерден элестетишет.